Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты 8-чи уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Жылкынын каңыртын угуп, табылды аттанып, булардын алдынан утурлап бастырып келе жатканда Элдияр Эрмек баатырлар созолонтуп ышкырды. Аны көрүп табылдынын көңүлү көтөрүлүп мындай деп айтат: "Эй айланайын Элдияр Эрмек баатырлар, калың жылкы ичинде калдайган чоочун кишиң бар. Караңгыда кашайып, кандай өнөр кылдыңар? Аттанып чыкса ак жолтой, атышкан жогу саңголдой, каршкыр сындуу баатырлар, аяктуудан мал койбой, калың олжо тапкандай көрдүңөр. Жылкы арасында ээр токум, жүгөнчөн ат көрүнөт. Эки колу байланган эр көрүнөт. Караңгыда барып калмактын колун чалдыңбы? Катуу жаан, борошо кар жаадырып салдыңбы? Кайгылуучу болгон калмакты калтырбай сайып алдыңбы? Же кармашып чыккан эр каршы алдыңда эл барбы? Кандай жака келдик деп капа болуп калдыңбы?" Аны уккан Элдияр: "Жылкынын четине, тоонун бетине бардык. 15 жесекчи бар экен. Качып кетүүнү ойлошту эле биз алардын жолун бекитүүнүн аракетин кылдык. Алым келсе баарын түк койбой байлап кетсем дедим. Жигиттер карап турабы? Кыябы менен жетип, кылычтап баштарын кесип, койбой кырып кетсек" деди. Күңүрт чаап туманда, күн жаркылдап турганда калмактар бизди көргөн экен. Капыстан тосуп өңүптүр. Кан терин билбей элеңдеп качып калышты. Кыргын салып калмакка жылкыны жыйнап алдык. Жалгыз калмак калган экен, атка шоңшуйтуп таңып, аны кошо айдадык. 14 калмак бар экен, ошонун баарын жайладык. Калың калмак жагынан кабар алып барган жокпуз. Кайгылуучу болгон 15-ин катары менен жалмап, жөрөлгө ушул болсун деп, желектүү найза камдап, күндү катуу жайлап, күн булутун байлап, күдүргө жылкы койбой каршкырдай жойлоп келдик. Табылды менен Элдияр аман эсен табышып, калың жылкыга калмактардын аттарын кошуп алышып, улуу суунун боюнда, шаар кечүүнүн оюнда жылкыны суудан кечирип, буудандарды суудан бир аз ичирип, кайра шебер чалдырып, суусун басып алдырып, табылды 40 жигитке карап: "Айланайын 40 жолборс, 40-ың бирдей жан жолдош, анттуу досум Элдияр Эрмек экөөңөр, кебиме кулак салгыла. Ат ооздуктап, тилимди алып, калмакка кайра баргыла. Калып калган мал болсо калтырбай баарын алгыла. Капилет жаткан кезинде каптап кирип баргыла. Жылкы тийген эрлерди жылас кылгыла. Кечээ чалгынга кеткен чал калмактын жолун тосуп баргыла. Калмак ашуу чалып, Карагырга барам деп, куугун артымдан келсе курута саям, чабам келсе, катаган кыргыз көп элди чаап кирип барам деп, дөгүрсүгөн чоң калмак кыргызга ойрон салам деп аттанып чыккан экен. А дегенде жылкы алдык. Эми атышып жоону алмакка аттаналы." Табылдынын бул сөзүнө угуп Элдияр: "Эр табылды төрөбүз. Оозуңдан чыккан сөзүңдү нур жаагандай көрөбүз. Бирок калмакка аралап кирип барсак, капысынан өлөбүз го. Уй түгүндө элге уруна кирип баруу болбойт. Торуна учурап калып, уят болуп калбайлы. Алар дагы биздей балбандар, амалдуу кыйла жандар бар. Калмакта эр жок дейсиңби? Кармашкан жоону алган бар. Түн караңгы, күн бүркөк, аппак кар жаап турат. Эгер кокус аттай кылса, 6000 калмак жабылып келет. Ажыратып алганча алмадай баш кетет. Караңгынын көзү жок кагылайын Табылжан. Кайра ойлончу. Калмакта кара курттай калың кол жатат. Капа болбой сен уксаң, кырылса бүтпөгөн Кытайдын колу мол жатат. Жылкыны айдап кетели дагы, жылдырып элибизге жетели. Жымырт жаткан калмакты жылас кылып нетели. Табылган атталалы, калганын дагы табалы. Кар жаадырып жүдөтүп, калтыратып үшүтүп,
анан калмакты чабалы, бүгүнчө сабыр кылалы, баарын өзүнчө бүлүндүрүп, бүтүндөй жууну сынайлы да, бир күндөн кийин чабалы. Бастырып чыгаар аты жок, баарыга айтар даты жок, кургак турар үйү жок, куурабас жоонун күнү жок. Күнү түнү катуулап, күндү жаадырып, ачкадан майып кылалы. Макул десең, бүгүн ыгы жок барбайлы. Элдияр ментип сөзүн бүткөндө, Табылды капа болгонсуп, бирок кашкайып күлүп, туура го досум, кеңешиң, жер кайкыган немесиң, жексен кармап өлтүрдүң, сайышып коркуп калган окшобойсуңбу? Душманга санат болобу? Санашып чабуул коебу? Бир бөрү 1000 койго кирет. Коркконду Табылды оңобу? 40 чиги силер сөзүңөрдү айткылачы. Же силер дагы макулсуңарбы Элдиярдын кебине? Табылды сөзүн бүтүрдү. 40 жигит 40 ооз сөзүн айтып, аягында Элдиярдын сөзүн макул көрүштү. Анда Элдияр, мына, баатырлар, таң супасын салыптыр, тараза жылдыз так ордуна батыптыр. 2 күндө күчөтө жаадырып, жылкынын изин бастырып, калмактардын турган жерине кала берсе тегерегинде ат жүрө алгыс кар түшүрөмүн. Биз жүргөн жерлер жаркырап ачык болот. Кароол караган чал калмакты тосуп баралы, тамашаны капчыгайда салалы деди. Табылды 40 жигит Элдияр билсин деген сөзгө туталангансып олтуруп, чал калмакты тосуп баралы деген сөзгө кубанып, каршылдап күлүп, макул баатыр, макул деп, кана жылкыдагы байлануу калмакты алып келгилечи деп, ат үстүндө калмакты алып келдирип, санына чылбыр салып, тилге мыктап канып, бекемдеп атка кайра таңып, жылкыны айдап, кара саздын талаасына жайып таштап, эр Табылды жолду өзү баштап, 5 кишини жылкыга коюп, Табылды талды суунун белин ашып, чал калмактын жолун тосуп жатып калышты. Чал калмак 60 баатырын алып, ашуунун жолун чалып, өзү чапкан калмак ашуунун белинде конуп жатып калган экен. Эртең менен караса, ат буратаргыс кар түшүп, жол мелтирип көрүнбөй калыптыр. Шыбыргак басылбай жаап турат. Чал калмактын сакалы шак-шак муз болот. Кантип кошко жетем деп капаланат. Табылды кароол карап, 40 жигит уктап, талды суунун белинде чал калмакты карап жаткан кез, 5 маалы өтүп, дигерге жакын жеткен кезде, Табылдыга калың эл жактан чуу чыккандай угулат. Улам жакындап тыңшай бергенде, шаңкылдаган үн, мылтыктын удаа тарсылдаган угулат. Бул эмне дабыш? Ал бизден алыс экен деп 40 жигитти ойготот. 40 жигит качыр-чуудай комдонуп, аттарын минип, курал жарагын алып, камнып, алдыдагы белеске чыгышат. Чууну анык уккандан кийин жарышып, урушуп жаткан көп элге жетип барышат. Аралап кирип барып, айкайлаган калмакка каршкыр койго тийгендей абдан уруш салышат. Табылды качырган жагын талкалап, кай бирлерин жакалап, кабыландай түр көрсөтөт. Мылтыктын үнү күпүлдөп, чоюнбаш үнү дүпүлдөп, найзалар үнү быдырап, сойдун үнү дыбырап, кылычтар кызыл кан болот. Ат чаңгыр кыз менен жөө калмак аралашып, чаң болуп, ак мейкин талаа, сары өзөн ат тушаардан кан болот. Караңгы түшүп калмак кыргыз бөлүнүп, 2 жака тарашты. Кар үстүндө бир канча карарган өлүк көрүндү. 40 жигит калмактан бөлүнүп, баары түгөл кашатка чыгат. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эр Табылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын келерки дүйшөмбү күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Актан Тыныбековдун вариантында Эр Табылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова, текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.